өлкө аймактарында такси кызматына лицензия берүү күчөтүлгөн тартипте уланууда. Өлкө аймактарында такси кызматына лицензия берүү күчөтүлгөн тартипте уланууда. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Маалымдалгандай, такси кызматын жөнгө салуу, адам өмүрүн сактоо, жол кырсыктарынын санын кыскартуу, техникалык кароодон өтпөгөн унаалардын такси катары иштөөсүнө тыюу салуу, айдоочулардын иш убактысын көзөмөлдөө максатында лицензия берүү зарылчылыгы пайда болгон. Жарандардын кайрылууларын эске алып, такси ишин лицензиялоо мөөнөтү 2026 жылдын 1-июлуна чейин узартылды. Бирок убакыт жылган соң лицензия алууга келген жарандардын саны кескин түрдө азайды. Азыркы учурда ИИМдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын өлкө аймагындагы бардык бөлүмдөрүндө лицензия берүү күчөтүлгөн тартипте улантылып жатат. Коюлган талаптарды так сактап, белгиленген убакытта лицензия алган жоопкерчиликтүү патриот жарандарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ала электерди акыркы күндөрдү күтпөстөн азыртан алып коюуну эскертебиз. Толук маалымат расмий сайтта. ИИМдин ички аскерлеринин ардагери Айбек Дүйшөнбаев дүйнө салды. Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин ардагери полковник Дүйшөнбаев Айбек Буденалевич 54 жаш курагында күтүүсүздөн мезгилсиз дүйнө салды. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. Айбек Буденалевич Дүйшөнбаев 1972 жылдын 26 декабрында Талас облусунун Кара Буура районунун Жуондөбө айылында туулган. 1992-1996 жылдары Кыргыз Республикасынын ИИМдин жогорку окуу жайында билим алып, эмгек жолун 1996 жылы Талас облусунун Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүндө милициянын инспектору кызматынан баштаган. Кызмат өтөгөн жылдары ал ар кандай жооптуу кызмат орундарында иштеп, өзүн жогорку кесипкөйлүгү, жетекчилик сапаты жана мекенге болгон берилгендиги менен тааныткан. Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер бөлүмүндө тергөөчү жана улук тергөөчү болуп эмгектенген. ИИМдин ички аскерлеринде ар кыл жетекчилик жана штабдык кызматтарды аркалап, 714 жана 705 аскер бөлүктөрүндө жооптуу милдеттерди аткарган. Нокен районунун акиминин орун басары бошотулду. Илдашева Зиядахан Исламовна Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Нокен районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акимдин орун басары кызмат ордунан өз каалоосу менен бошотулду. Тиешелүү тескемеге Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Балбак Төлөбаев, жогорку кеңештин мурдагы депутаты. Азыр каалаган убакта шайлоо өткөрө берсек болот. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Балбак Төлөбаев, Кыргызстанда каалаган убакта шайлоо өткөрө берсек болот жана президент тарыхта кала турган иштерди кылды, деген пикирин айтты. Укукчу айым Клара Сооронкулованын айтканында жан бар. Аракеттеги баш мыйзам боюнча президенттик кызмат мөөнөтү 5 жыл. Садыр Жапаровду биз 2010 жылдагы баш мыйзам менен шайлаганбыз. Ал эми 2021 жылы жаңы баш мыйзам апрелде кабыл алдык, ошондо кайра шайлоо болушу мүмкүн болчу. Бирок ал убактагы акыбал буга жол берген эмес. Өлкө олку-солку болуп өтө татаал убакыт эле. Экономика алсыз, коррупция менен кылмыштуулук мафиялык топтор өлкөнүн ичин уруп алып канын ичип жаткан. Саясий эрк жетпей биз алардан коркуп же көңүл кош мамиле кылып өлбө жаным өлбө деп калганбыз. Ошондон берки өзгөрүүнү жон терибиз менен сездик. Бийликке болгон ишеним, элдин көз карашы, пикири өзгөрдү. Кандайдыр бир деңгээлде стабилдүүлүк орноду. Эми каалаган убакта шайлоону өткөрө берсек болот. Референдум менен президенттик шайлоону чогуу өткөрсөк менин пикиримче туура болчудай. Акчаны да, убакытты да үнөмдөйбүз. Эл да каалаганын кайра шайлап алсын. Элге барып шайлоого баруу бул демократиялык жол, андан эмне коркуу керек? Бир убакта Түркияда жарым жылда 4 жолу шайлоо болгон. Мыйзамда жол берет. Мен президентибизге кайрылат элем. Элиңизге барыңыз, андан кайра жаңы мандат сураңыз. Тарыхта кала турган иштерди кылдыңыз, эл көрүп турат. Эл тараза, эл баарын билет. Эл чечет, дейт Төлөбаев. Мирлан Дүйшөнбаев, эркин журналист.